тунчуктуруп корккан эжем. Эжем тунчуктуруп туруп? Мындай. Мен жакшы көрүп беркете берчи бар, анан көз тиген ишет мага эле ошо. Турмуштун оош кыйышын татып, азаптуу күндөрдү баштан кечирген Наргүл Буканбаева тагдырдын жазмышын, оор күндөрүн жаш алуу менен айтып берди. Бала кезинен жакындарынан кордук көрүп өскөн эне бой жеткенде дагы турмушунан жолу болгон эмес. Окуун жакшы өткөн, жакшы окуп бүткөм. Депрессия болуп ооруп калдым, эч менен аралаша албай, психически ооруган эч ким түшүнбөй калды, мен ооруп жүрмүн. Азыр ошол ордон чыга албай, башка өлүп кеткен болтум. Шизофрения деген оору деп Бишкекке больницага жаткам. Каргыштуу болор тиеткенде көзгө, адам көздү сөзү жаман дейт, ушундай душмандар билинбей, акырын мындай жанагы көз болчу бирдемелер душмандар болот экен. Ошолорду тубасы окутуп кетем, уктум, анда угуп жүрдүм, угуп калам. Туба соо бар экен. Көз кийген адамга көз туба канга сиңип кеткен, ошондо ооруп деп угуп калдым, анан дем салдыра алмай, ошондо өзүм да оорудум, кеп аралаша албай. Өлбөстүн күнүн кечирген Нургүл Буканбаева баш калкалоочу жайы болбогондуктан шарты жок. Эң калган үйлөрдү баш калкалап келген. Кайрымдуу жарандар көмөк көрсөтүп, баатир акысын төлөшүүдө. Бирок муну менен эле маселе чечилип калган жок. Дагы да болсо дар-дармек, күнүмдүк тамак ашка муктаждык артып, жардамга муктаж. Көп иштей албай койдум, 1-2 ай иштеп иштей албай. Кайда иштедиң? Скорый помощь болчу. Скорый помощь иштеп, андан кийин күзүндө күйөө кетип калдым ошо. Баламдын атасы болуп биринчи качып кетти. Бияктан келип бала качып кетти. Көп жашай албай койдум да, хорошо деп калып. Эмнеге? Ал пикирге түшүнбөштүктөр болду, ал бияка мындай. Ооругандыгыман жашай албай койдум. Башыма көп нерсе айтып анан айтып түшүнө албайм. Биякта кичине бир жага чыгып, колумдан келсе жумуш иштейин деп бир жага чыгып жүрдүм, анан көп иштей албай койдум бир жакта. Көрбөгөн көрдүм, мен көрбөгөн эчтеке болгон жок. Бүт жумуштун баарын кылдым, кемпир агашка барып жүрдүм, Кытайга барып. Агашка кемпирди көп бактым эле. Наргүл Буканбаева Каракол шаардык социалдык коргоо башкармалыгында каттоодо тургандыктан ай сайын майыптуулугу үчүн 3000 сом көлөмүндөгү жөлөк пул алат. Ден соолугуна байланыштуу туруктуу жумуш орду болбогондуктан баласы менен бул акчага күн кечирүү кыйынга турууда. Бул себептүү материалдык колдоо көрсөткөн, кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандардан үмүт артат. Наргүл биздин каттоодо туруп, жалпы орусу боюнча экинчи топтогу майыптыгы менен 3000 сом жөлөк пул алат. Ошондой эле 2022 жылга чейин аз камсыз катары баласына 1200 сомдон алып келген. Бул 16 мыйзам боюнча 16га чыккандан кийин бул аз камсыз катары токтойт. Ошондой эле дайыма жергиликтүү бюджеттен продуктовый набор же болбосо жеке спонсорлордон биз тараптан жардамдар көрсөтүлүп турат. Бүгүнкү күнү Каракол шаардык социалдык коргоо башкармалыгында 1200 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран каттоодо турат. Ал эми шаардык социалдык фонддо 3000ге жакын жаран каттоого алынган. Шаар боюнча жалпы 5000 жаранга көмөк көрсөтүлүп келет. Аларга маал менен атайы тамак аш баштыктары, ун, таш көмүр сыяктуу жардамдар көрсөтүлүүдө. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.